Bağlardan çeşitlendi. Bitirmişti, onda çeşit, bitirmişti, onda çeşitlen. Devlette olunca şekeregen. Önce bitirmişti desem, koltuğunda putum oruyor. Gözüne prese olmanın elbette şu ilmi kaybettim de, iyice halı çatır geldi. 12 yıl bolup kaldı bizge, 14 yılday, 15 yılday bolup kaldı. Koyup yaşaganımızga bir uul bir kızım var. Жүрөгүм ооруйт, экинчи курпанмын. Башка мамлекетке барып, аны кош керек болуп калды. Ага кудуретибиз жетпей. Экөөбүздүн бири бул курпа ооруйт. Мен ооруймун. Экөөбүз иш, экөөбүз бирибиз түртүп, ошентип иш жүрүп жүрөбүз. Оорушка жарабаймын өзүм. Кайсыл жериңиз ооруйт? Эмне? Жүрөгүм ооруйт. Жүрөгүмдү ошо башка мамлекетке алмаштырыш керек экен. Донор табыш керек экен. Ага кудуретим жетпейт. Бирөөнүн колун кармап отурам, карап. Бүгүнкү күндө дээрлик жумуш деле аткара албайсыз? Жок, аткара албаймын. Бирөөнү кыйкырып, ошо үйдө жада калса чайым менен кайнатып кыла албаймын азыр. Экөөбүз курпадабыз, экинчи курпадабыз. Оор жемиш кыла албайм, кызым кылат, 12 жашар кызым. Кир жуат, тамак кылат, чай тамдайт, ошол кызым кылып атат бар жогуна. Мына ушул жашаган жерибиз, жашаган үйүбүз оор акыбалда. Ушул үйдө жашайбыз. Ушул үйдө жашайбыз биз. Оор акыбалда, бул үйдө ham жашаш мүмкүнчүлүк жок. Бул үйдөн ham качан кууп чыгабы деп отурабыз биз. Бир туугандарынан. Ошо коркуп жашаганыбыз жашаган. Печкабыз, эмнеден печканы алмабы печкабыз. Күйөт күйбөйт. Муну ham ачып жаккан адам жок. Муну ham кыла албайбыз. Отунду ham бирөөгө жалдырабыз. Биз өзүбүз мындай бир кичинекей сокодой отун кыла албайбыз. Бирөөгө жалдырайбыз. Бул жердеги мындай мөмө жемиштерди ким, сиз өзүңүз алек болдуңузбу? Эми баары өзүм экен, бул жашоо үчүн керек экен, бирөөгө зарыкпайын деп чыгырсам да, сыйлсам да, эми бир балам бар, бир кызым бар. Ушулар жесин, келечек иштейин деп, эми ата-эне бала үчүн жашайт экенбиз, эмне кылабыз эми? Бирөөнүн колун карабыз, эмне кылсам, бирөөнүн бергени баракасы болбойт экен, өзүнө жетпейт экен да, карачы. Эми кээде жыгылсам да, эми жер өтүнүп анан жашаш керек экен. Бирөө зарыкпайын деп, бирөөнүн көзүн карабайын деп, балдардын көзүн жазартпайын деп, колунан келени эктим. Анан айда бир дарыктама жардам кылды. Мисалы, мен сомогон болсо 500-ün алып туруп, 500-ünü өзүмө кайтып берди. Сени кайтарсам, алай деп кайсындагы инсандарым бар экен, адамдарым бар экен. İçimden razı olup şundan köp bolsa eкен деп. Valla zarka günlerim boldu. Ne kılayım? Сиз жакшы экен ушундай ден соолукта дагы ушундай балдарым үчүн деп иштеп атканыңыз бул көпчүлүк биздин мусулман биртугандарга, көптөгөн элибизге өрнөк болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандар, жалпы кыргызстандык мекендештер. Элим барсым Ош коомдук кайрымдуулук фондуна Өзгөн районунун Мырзаарык айылынын тургуну Махмут деген агабыз кайрылган. Ал агабыздын кайрылуусунун негизинде келип, үй бүлөлүк шартын көрүп чыктык. Чындыгында авариялык үйдө жашайт экен. Бирок бул жашап жаткан үй дагы бир тууган агасыныкы болгондугуна байланыштуу ушул агабызга жаңы үй салып берүү демилгеси башталды. Мына ошентсе дагы Махмут агабыздын үй бүлөсүнө кайдыгер карабаган Махмут агабыздын 11 жылдык жора жолдоштору демилге баштап, ушу жалпы айыл колдоп, ушу агабыздын үйүнүн фундаменти бүтүп, азыркы учурда аз да болсо дагы үйүнүн дубалын баштап отурушат. Жалпы эле берешен, жоомат
кыргызстандыктардан, өзгөчө өзгөн Мырзарык айылынын жаштарынан жана тургундарынан ушул агабыздын ушу үйү бүтүп кетишине жардам күтүп калабыз. Келиңиздер ушул Махмут агабыздын дагы да бактылуу өмүр сүрүшүнө себепчи болуп калайлы.